Азыр могу гүлдөргө кызыл түстү берип атабыз. Кызыл түс аябай мындай көзгө көрүнүктүү түс. Негизи сүрөткө кылдаттык менен маселе жасаш керек. Негизи өзүңдүн сүйгөн жумушуң менен акча тапкан жакшы да. Чындыгында жүрөгүң каалаган нерсени жасап, аны менен күн сайын алектенсең, жыйынтыгы сен ойлогон, сен күткөн даражадан да бийик болоор шексиз. Анткени бүгүнкү каарманым Музафар мырза да сүрөтчүлүк кесипти сүйүп тандап, анын биз сезе билбеген сыйкырына арбалып олтуруп, жыйынтыгында өзү тарткан сүрөткө өзү да таң калаарын айтат. Демек, адам баласы баардык нерсени жасай алат. Сүрөтчү бүгүн кезектеги буйртмасынын үстүндө иштеп жатат. Бул картинаны тартып баштаганына бүгүн 3-чү күн. Жумуш дээрлик 70% аяктап калган. Жазуулар эле калды, чам жазып койдум. Мен бул жакта иш процесс түзүп аткан багы. Бул жерде нандын натуральный нандын элесин беришим керек. Бул сүрөт ушул жакта. Объектти өлчөп чыгам, ар биринин линейка метрмен өлчөп чыгып, ошого жараша стенага жараштуу, жарашпадуу бир карап туруп, карандаш менен отметка тартып алып туруп, анан кийин краска менен тартам. Краска, мисалы үчүн дуалга жуккандан кийин чыкпайбы экен, жуулуп суу тийгенде деле? Чыкпайт. Бул эмне деген акрил деген? Акрил деген краска бул атайын. Кадимгидей жанагы лист баракка жазган краскабы же башка? Жок, бул башка краска. Окуучу кезимден бери тартып элем, 5-класс бүтүп, Нукатта көркөм сүрөт мектеп интернатында окудум. Ал жерде ошол агайлардын эмгеги чоң, менин эмгегимге салымы чоң да алардын. Боекторду да айкалыштыра билүү бул өзүнчө иш. Анткени аны туура эмес тандап алсаң, сен ойлогондой көрүнүш чыкпай калат. Демек, баарына кылдат, көңүл коюп жасаш керек. Негизинен дуалга алга түшүрүлө турган картинанын элеси калем менен тартылып алынат. Андан кийин гана өң берилет. 2-3 өңдү аралаштырып, башка бир түстү да жаратып алса болот. Бул түскө ак менен кызылды кошуп, анан кичине көктөн кошуп, 3 цветтен чыгып келет. Стена дуал азыр охра цвет болгон үчүн буга подходящий цвет беришим керек да азыр буга. Мындай дуалдан чыгып туруп, жолдон чыгып тургандай кылып мындай. Бул жумуш менен алектенип баштаганына аз эле убакыт болгон. Тагыраагы 3 жылдан ашык. Бул жыл аралыгында ал республиканын аймактарында өзгөчө борбор калаада буйртмалар менен иштеп, кардарлардын ишенимине кире алган. Азыр көпчүлүк бөлмөгө туш кагаз тартпай, ушундай кол менен тартылган сүрөттөргө буйртмалар көп болуп жатканын айткан каарманым колдон жаралган эмгек бааланып жатканына ыраазы. Музафар боек менен эле иштеп калбай, гипс менен да өзгөчө кооз композицияларды жаратат. Бул жумуш бир аз татаал болгону менен өзүмө жагат. Кудайым берген талант. Муну өстүрүшүм гана керек дейт сүрөтчү. Мындай талантты алып кетиш кыйын да. Башка жашоодо мындай талантты баалагандар бар, баалагандар бар. Ушундай көптөгөн тоскоолдуктардын аркасында ушундай чоң эмгектер жазып ийгилик жатат. Барельеф деп коет. Барельеф бул атайын сценага баягындай формада гипс менен чыгып, мындай объемный нерселер. Фактура өзүнүн ал отдельный жумуштар негизи мындай караганда. Атайын дуалга мындай брошенный болуп, мыктар менен кагылып, атайын түшпөй турган сонун болуп жасалат да. Гипстен салган жумушубуз 2 жыл болуп калды. Ол жакта Курчап айылында Сейитбек деген ресторанга салганбыз. Ал жерде өтө чоң болуп жанагы задний аркан фонго, келинкөнүн аркан фонуна сонун болуп жасалган, чоң объемда. 2 жаш олтурган жер. 2 жаштын арка фонунда. Аны деле көрсөңүздөр болот. Бул жумуш тартыла турган сүрөттүн көлөмүнө карап бааланат. Сиз тандаган сүрөт кичинекей болгону менен ал тартылуу жарыяны көп убакытты жана эмгекти талап кылса, анда анын акчасы да жогору болот. А эгер чоң өлчөмдө болгону менен анын жумушу жеңил болсо, төлөмү да жеңил дегендик. Бирок каарманыбыздын негизги максаты кардардын акчасын эле алуу эмес, жасаган эмгегине ыраазы болсо, мына ушул негизги максат. Музафар мырзанын дагы алдыга койгон чоң мүдөөсү бар. Ал ушул өнөр менен өлкөнү дүйнөгө таанытуу. Алдында эми келечек көрсөтөт, Кудай буйрса жакшы пландар бар. Ошо элдин кызматында буйрса чоңдогон иштерди кылышыбыз керек. Ошо талантты элге көрсөтүп,
талантты баалай билген инсандар менен кеңешип, буюрса жакшы пландар ишке ашырып, Кыргызстандын атын чыгарып, мындай жетеккө чыгарып, ушундай сүрөтчү бар эле деп мындай наам калтырып кетсем дейм да, жашоодочу. Биз маршрут маекти жыйынтыктайбыз. Жумушка тоскоол болбойлу. Буюрса азыр эми жумушту биз сырттан карап көз чаптырып туралы. Оператордун жардамы менен эми кандай жумуш болот, кандай тартылат иш процессин көрөлү. Уруксат берсең.